Аллага болгон ишенимибиз, ахиретке болгон ишенимибиз бекем болсун. Күн сайын өссүн, бекемделсин. Жараткан Алла Таалага жакындаганды, Алладан коркууну, Алладан үмүт, Алланы сүйүүсү артып турсун күн сайын. Мына ушу менен жашоо бакыт. Ушундай иман менен, таквалык менен жашаган адам дүйнөдө Алла Таалам өзүнүн кудурети менен, райымы менен жетишерлик, берекелүү, ыззаттуу рызкы берет. Алла Таалам бу дүйнөдөн кетип атканда жанын жеңил чыгарат. Алла Субханаху ва Таала ага өзүнүн райымын эшиктерин ачат. Анын кабыры барзак аламы дагы, ахирет аламы да гүлдөйт. Эки дүйнөдө алхамдулилlah Субханаху ва Таала аны бактылуу кылып, курсанчылык насип кылат. Кудай сактасын, имансыз жашаса, эмне гана болуп кетпесин. Жакшы амал кылып, таквалык болуп, күнөөдөн сактанбаса, шору курусун. Дүйнөдө кичине жыргагандай окшойт, бирок бунун акыбети жамандык менен бүтөт. Кордук менен, бактысыздык менен, жаны чыкканда жаман катуу, жаман чыгат мунуку. Бул жаралганына арман кылат. Себеп дегенде мүмкүнчүлүктү туура пайдаланбады, Алла Таалам ыктыяр берген эле, ошону туура пайдаланбады, күнөөдөн башы чыкпады, Алланы эстебеди, Алланын фарыздарын аткарбады. Эми шайтанга дос болду. Эмне болот эле? Бунун кабыры Кудай сактасын. Дозоктун чукурларынан бир чукур болот. Пайгамбарыбыз айтып койгон, ахиреттен түбөлүктүү дозоктун отуну болот. Андан башка ага эч кандай жол жок деп. Ошон үчүн Алла Таалам берген жашоону багыктайлы, ден соолукту багыктайлы. Пайгамбарыбыз айткан, Бухари шарифтин риваяты, "Ни'матан магбубун фихима касиру минан нас, ас-сиххату вал фараг." Эки неемат бар, улуу неематтар. Көпчүлүк адамдар бекапар, алданууда, уткурууда. Магбубун фихима касиру минан нас. Көп адамдар уткуру берет экен да. Көп адам ошодон алдантырып берет экен. Зыянга учурап кайсы экен? Ден соолук менен бош убакыт дейт мына. Ден соолук болбосо турган адам көзүнө эч нерсе көрүнбөй калат. Байлыгы дагы, мансабы дагы, эч нерсеси көрүнбөй калат ага. Жакшы бир жерге тойго барганда эле кызыксыз ага. Ден соолук жок болсо эмне кылат тойго? Элдерге күлкү, майрам болуп атат. Буга кызыгы жок, буга ден соолук эле болсо. Ошо ден соолук азыр барында биз кадырлайлы. Алла Таала райымдуу адам баласына жашоосунун көпчүлүгүн ден соолук берген. Бир аз эле оорулар болот. Оорулар аз убакытта, аз мезгилди курчайт. Жашоонун оору өтө аз проценти. Көпчүлүгүндө ден соолук болот. Бирок ошо ден соолукту текке кетирбейин. Ден соолук барында ибадат кылып калайлы. Ден соолук барында мечитке. А сен ден соолук ооруганда, баса албай калганда келесиң мечитке. Качан? Алхамдулилlah. Ден соолук ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан. Ден соолук жакшы учурундагы садака, ооруп калгандагы садака караганда күчтүүрөөк болот. Адам ден соолугу жакшы убагында берсин садаканы. Башына кайгычы ооруп калып, кыйналганда эми кой союп, бебечараларга садака берип коюн. Жок, ага чейин. Ага чейин. Экинчиси бош убакыт. Бош убакытты Алла Таалам күнөө үчүн берген жок. Бош убакытты Алла Таалам бекапары болуп, пайдасыз нерсе менен алектенгенге берген эмес Алла Таалам. Бош убакыт жок бизде. Мусулмандын бош убактысы болбош керек. Кандай? Биздин жашообуз чектелген, мөөнөтүбүз чектелген, бу дүйнөдө туруубуз чектелген, ырыскыбыз, демибиз чектелген, жүрөгүбүздүн соккону чектелген. Анан кандай бош убакыт? Биз текке кетиребиз, бу дүйнөгө кайра келбейбиз. Ошон бош убакытты туугандар биз колдонойлу. Алла Таалам адам баласына жан дүйнө береби, мал дүйнө береби, жөндөмдүүлүк береби, ахиретин куруш үчүн береби. Ар бирибиз күн сайын таң аттырганда мен ахиретимди курушум керек. Кечкинди ахиретимди курушум керек. Bir söz söylesem dağı, bir amal kılsam, bir som sarptasam dağı özümden ahiretim üçündü. Ahiretim üçündü. Şunun için tuğanlar inşallah gelinizler mınake ulu Kur'an-ı Kerim, Allah'ın akırı kitebi, Kur'an-ı Kerim tüşkön ay jakındap kelatat. Ramazan ayı degen, jönököy ay emes, Peygamberimiz dua kılat ele. Racab ayında, Şaban ayında Allahumma barik lana fi Racab ve Şaban ve ballighna Ramazan. Ya Allah, Şaban ayına, mınaki Racab ayına, Şaban ayına bereke ver dep. Az Şaban ayında oturabız. Bir ayga jetpеген убакыт kaldı. Ramazanга жеткире көр деп дуа кылат эле. Карачы.
Рамазанга жетем деп ишенип жашап атабызбы биз? Билбейм мен кандай. Үмүт менен жашайлы, бекем ой ишеним менен ал. Алла билет ал, ким жетет, ким жетпейт. Бирок Алла Тааладан ушундай үмүт менен, я Алла, Рамазанга жеткире көр деп. Анткени бейиштин бардык эшиктери ачылып, бирөө дагы жабылбайт, дозоктун бардык эшиги жабылып, бирөө дагы ачылбайт. Ушундай касиеттүү Рамазан айга кетип атабыз. Ошого Куран менен кирейли. Тазалык менен, ынтымак менен, таквалык менен, иман менен кирейли. Ошого биз аракет кылайлы. Алла Субханаху ва Тааланын Курани Карими менен достошойлу. Куран окубаган бир дагы мусулман болбосун. Курани Каримдин берекесин бу дүйнөдө көрөсүз. Сырларын, нурларын, кереметтерин, касиеттерин, соопторун, Аллаху акбар, туура эң негизги туура жолго жолдогонун бу дүйнөдө. Куран менен дос болгон адам эч кар болгон эмес, эч кор болгон эмес. Куран менен достошкон адамды Алла Таалам дайыма өзү колдоп, коргоп, жүрөгүн бейпилдик менен толтуруп, дүйнөдө бактылуу жашоо берип, адал рызкы берип, өлүмүн кайрылуу кылып, жакшылык кылып, эми кабырын айтпайлы кой, ахиретин айтпайлы кой. Анын даражасы кандай. Ошон үчүн Куранды ар бирибиз үйрөнүшүбүз керек, ар бирибиз окушубуз керек, күн сайын окушубуз керек, Куранга ой жүргүзүшүбүз керек. Курани Карим акылдуулар үчүн түшкөн. Курани Карим келесолорго түшкөн эмес ал. Куран акылдууларга түшкөн. Ой жүргүзө тургандарга түшкөн. Насаат ала тургандарга түшкөн. Улил албаб, улил нуха, фа'табиру, я улил абсар. Куранда эмне деп акыл чалкагандар Алла Таалам айтып атат. Бул жөнөкөй китеп эмес. Лааллакум тадаккарун. Мүмкүн силер насаат алып каларсыңар. Эсиңерге келип каласыңар. Лааллакум таакилун. Акылыңарды жүргүзө берсиңер. Курани Карим жөнөкөй китеп эмес. Инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафил лейл ван нахар لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Ой жүргүзгөндөр, пикир кылгандарга Алла Субханаху ва Таала берген Куранды. Акыйкатты издейм дегендерге, адилеттүүлүктү, райымдуулукту, бактылуулукту, чындыкты, жеңишти издейм дегендерге Куран. Куран Алла менен байланыштырат. Куран Алланын каалоосун түшүндүрөт. Куран Алланын каалоосунун аты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келген максаты Куранды жеткирди. Алла Таала кыямат күнү Куран менен соттойт. Мына Курани Карим мындай китеп бул. Ошон үчүн иншалла Куранга убакыт бөлөйлү. Куран үйрөнгөнгө, Куран менен нурланганга, Куран менен жашаганга, Куранды укканга, Куранды окуганга, Куранды ой жүргүзгөнгө, Куранга амал кылып, Куранды жайынтыганга, Куранга дават берген. Куранды эмне үчүн түшүрдү Алла Таала? Назалал Куран лия'мала бих. Куран түшкөн амал кылыш үчүн. Биз кандай өлүктөргө Куран окубоз бүттү деген. Тууган, Куран 24 саат амалга түшкөн экен. Күндүз өзүбүздү кантип алып жүрөбүз, түндөсү кантип алып жүрөбүз, жеке кантип, коомчулукта кандай, караңгыда, сапарда кандай, үйдө кандай, соодада кандай. Курани Карим сизге, бизге жашоонун толук эң туура эрежесин айткан. Эң туура, эң таза жолдомосун берген. Улуу Куран менен качан окуйбуз, качан достошобуз аны. Ошон үчүн келиңиздер, убактарды текке кетирбей, ден соолукту барктап, убактыбызды барктайлы дагы, ушуну алхамдулилла туура пайдаланып, ахиретти куруп калайлы. Кааласаң ахиретти кур, кааласаң ахиретти буз. Ахиретиңизди өзүңүз талкалайсыз, өзүңүз курасыз. Алла Таалам сизге, бизге берген. Куранда Карунга, Муса пайгамбардын коомунда кафир болгон Карун деген аты. Харун эмес, Карун. Харун деген пайгамбар, Муса пайгамбардын бир тууганы. А бул Карун, каф менен. Карун деген. Алла Таала айтат, не дейт? Вабтаги фима атака Аллах ад-дарал ахира. Карун, саңа Алла Таала берген нерседен сен ахиретиңди куруп ал. Ахиретиңди изде, ахиретиңди түздө сен. Алла Таалам инсанга байлыкты берет экен, бийликти берет экен, ден соолукту берет экен, өмүр берет экен, жөндөмдүүлүк берет экен, ахиретин куруп алсын деп. Не деп? Ахиретин куруп алсын деп берет экен тууган. Ошон үчүн иншалла ар бирибиздеги мына аманат, жан дүйнөнүн, мал дүйнөнүн, жөндөмдүүлүктүн аманаты ахиретти куруш үчүн. Ахиретти куруш үчүн. Ошон үчүн иншалла биз аракет кылайлы. Иншалла Куранды окуп, өзүбүздү Куранга салайлы. Куранга салайлы. Пайгамбарыбыздын мүнөзү Куран эле, жашоосу Куран эле.
Сахабалардың жашоосу Куран эле, мүнөзү Куран эле. Алар Куран мүнөздүү болчу. Куран менен тарбия алышты. Ошон үчүн улуу даражага жетишти. Куран менен булар бардык нерсе, Аллаху акбар. Ички дүйнөсүндө тазалашты, ортодогу мамилени тазалашты. Алла менен болгон мамилени бекемдешти. Эмне менен? Куран менен. Ошон үчүн иншалла бүгүн канчалык Куранга кызыктырсак деле, билбейм, жүрөк ой конбойт да, же мээбиз ачылбайт. Бул Алла субханаху ва тааlanын тарабынан сурай турган нерсе. Кайсы күнү Куран ачсаңыз, Аллага шүгүр кылың. Бул Алланын тофиги, шүгүргө муктаж. Алланын тофиги бул. Куран ачкан күнүңүз, бул Алланын тофиги. Курандын тамгасына көзүңүз түшкөн күн, Алланын тофиги. Куран окуганга Алланын тофиги. Укканга Алланын тофиги. Кимге ушу берилсе, ал Аллага шүгүр кылсын. Алхамдулилlah, мен бүгүн Куран окудум, Куран уктум, Куранды көзүм ачып карадым дегенге. Адиму назар илал мусхаф. Сахабалар айтат эле, силер назарыңарды Куранга көп карагыла деди. Жөн эле жат эле эмес, Куранды карап окугула деп. Себеп дегенде, карагандан өзүнчө сооп аласыз, окуганыңызда өзүнчө сооп аласыз. Карабай окусаңыз, окуганды эле сооп аласыз. Карап окусаңыз, караганга өзүнчө сооп, окуганга өзүнчө сооп. Мынандай керемет, Куранды караган бул ибадат туган. Куранды кармаган ибадат. Даратсыз кармаса болбойт буну. Даратсыз кармаса болбойт. Таза китеп бул. Алла Таалам баарыбызга товфик берсин. Пайгамбардын сүннөттөрүн үйрөнөйлү, пайгамбардын сүннөттөрүнө амал кылганга аракет кылайлы. Күчүбүздүн жетишинче напсиге каршы күрөшүп, сүннөткө амал кылсак, жүрөккө нур келет. Кабырыбыз да нурланат, ахиретибиз да нурланат. Ошон үчүн туугандар, ким иман, таква менен жашаса, дүйнөсү да курулат, кабыры да курулат, ахирети да курулат. Сабагыбызга келейли, сабагыбыз ахирет ааламдары. Ахирет ааламда биринчи барзах, сабагыбыз ошо боюнча кетип атат. Кабыр ааламы деп өткөнгө дагы өткөнбүз. Азыр мынакей хадис. Аллахумма салли ала Мухаммад. Бу дүйнөдө ким жакшы амал кылса, жакшы мүнөздө, жакшы каалоодо, туура ишенимде жашасачы, бу дүйнөдө эле ал бактылуу жыргалдыкта болбойт. Кабырга жеткенде да. Кабырга жеткенде да. Кабырда жашоо бар. Кабырда азап дагы бар, рахат дагы бар. Пенде кабырга жеткенде сөз экөөнүн бирөөсү болот. Үчүнчүсү жок. Же ал жакта рахаттанат, же азапталат. Же ыззатталат, же кордолот. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бул жөнүндө айтып койгон. Сахабаларынан канча деген бизге келген. Кабырды үйүп койгон топурак дебегиле. Ошондой ойлобо, ошондой эсептебегиле. Кабыр бейиштин бакчаларынан бир бакча, же дозоктун чукурларынан бир чукур деген. Экөөнүн бирөөсү. Мынакей Муслим шарифте келет сахих хадис. Амр ибн ал-Ас радияллаху анхудан риваят. Хина устухдира, өлүм төшөгүндө экен. Амр ибн Ас деген сахаба. Өлүм төшөгүндө. Мына эми жан берейин деп аткан учурда. Кала ида ана митту фала тусахибни наихатун вала нарун. Айткан экен, качан мен өлсөм, өлүм төшөгүндө да мени кошок айткандар жана от ушулар ээрчибесин. То есть мени узатканыңарда кошок айтуу, ошондой эле мына жердеги от ал менен фаида дафантумуни фашинну алейя тураб шаннан. Качан силер мени көмөсүңөргө, ошол жер тегерегинде отургандарга насаат айтып атат, керезин айтып атат. Качан силер мени көмөсүңөргө, ошондо мен үстүмө жакшылап топуракты көмгүлө. Сумма акиму хаула кабри кадра ма тунхару жузур. Кийин менин кабырымдын тегерегинде дароо кетип калбай туруп тургула. Канча? Төө муздалып, эти бөлүнүп таркатылганча канча убакыт келсе ошончо дейт. Бир аз тургула деп атат да. Көм коюп эле сразу эле качып баса бербей. Бүттү, кутулдук. Не болсоң ошо элем, нар жагын сен бил, Кудай билсин деп. Жок, андай эмес. Мынакей бул айтып атат. Сахаба мени жакшылап көмгүлө. Жакшылап көмгөндөн кийин эми туруп тургула кичине.
Қанша тұрасыңар? Сумма ақиму, ем тұрып тұрғыла. Хаула қабри, қабырымдың тегерегінде тұрып тұрғыла. Қадрама тунхар жузур, ойуқассам лахмуха. Ошы мысалы бір төні сойсаң, кейін сойып бүткеннен кейін ұстықандап, етін бөліштірілсең, қанша уақыт кетеді? Ошонша тұрғыла дейді. Хатта астаниса бикум ва андура мада ураджиу бихи русулу рабби. Емне үшін ошонша тұрып тұрғыла деп атады? Сразу кетіп қалсақ болмай ма? Айтады, мен сілерменен мындай көнігіп қалғанға чейін дейді. Субханаллах. Жосы мен сілерменен тұрып тұрсаңар кішкене қабырда, өзі қабырда да ал. Сілерменен көніп қалғанға, жана қуанғанға, жана Робымдың елчілеріне емне деп жооп берем, от ошоны кичине өзүмө келип алганга дейт. Робымдын элчилери ким? Периштелер. Алар экөө келет, мункар накир деп. Азыр сурак. Ошо сураганга мен кичине кабырда экенмин да, жалгыз калган турбаймынбы? Азыр мынакей эки периште келет, Робымдын элчилери келет. Мен ошолорго эмне деп жооп беришим керек? Мына ушуга мен кичине өзүмө келип алайын деп атат. Өзүмө келип алайын. Сыр кетпей туруп тургула дейт. Чүнтү кетпей туруп тургула дейт. Мына ушул хадис дагы туугандар далалат кылат, өлүк адам сезет жогору жактагылар. Жердин үстүндөгүлөрдү. Хадисте келет. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, көнүп кетип аткан адамдардын бут кийиминин үнүн угат дегени. Бут кийим бар го? Тып басып баратканы үнүн угат ушуга чейин. Адамдан жан чыгып, ал өлүк. Бирок ошол өлүктү сиз ошол ойдон өлүп калды деп ойлобоң. Ага азыр жан салат дагы сурак, ал сурак алынат. Ага жан салынат. Сурак ага сурак азыр болот. Пайгамбарыбыз айткан, негизги мына ушу 3 суракка жакшы түшүнүп алыш керек болот. Биринчи Роббуң ким деген сурак. Эң биринчи сурак ушул. Мен Роббук, сен Роббуң ким деп. Экинчи сурак, ма динук, сенин диниң кайсы? Үчүнчү сурак, мада тaqul bi hada rajul, жосо ман набиюк, пайгамбарың ким? Же ушул киши тууралуу эмне дейсиң деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деген. Мына ушул 3 суроого жооп бере алса, машаалла. Ага биринчи дозоктогу ордун көрсөтөт, сол жакты каратып туруп. Эгерде жооп бере албай калганыңда, мына ордуң бар эле, ошол жакка түшмөксүн. Эми бирок сен жакшы жооп бердиң, оң жактагы кара деп, оң жактан периште канаты менен чапканда форточкодай ачылат. Оң жактагы бейиштеги жайын көрсөтөт. Мына сенин жайың. Абу Даудда келет, ар бир адам сиздин биздин ар бирибиздин атабыздын дагы, апабыздын дагы, аялыбыздын дагы, балабыздын дагы, өзүбүздүн дагы бирден орун бейиште бар, бирден орун дозокто бар. Капырлардын дагы бейиштен орду бар. Мусулмандардын дагы дозоктон орду бар. Ар бир адам эле болсо болду. Бирден орун бейиштен, бирден орун дозоктон. Алла Таала адилеттүү, Алла боорукер, Алла айкөл тандоону берди. Эми азыр сиздин да менин дагы бейиштен да ордубуз бар, дозоктон да ордубуз бар. Унутпашыбыз керек. Бул риваят Абу Даудда. Эгерде бул иман менен таквалыктын жолун тандаган болсо, бейиштеги ордун алат. Бая дозокто орду бар эле го, ал калат. Кудай сактасын. Бул имансыз жашаса, же иманы болгону менен күнөөдөн башы чыкпай жашаса, анда дозокто ордун алат. Бейиштеги ордун алдырат. Иманы болсо эртеби кеч баары чыгат. Бирок туган ал жакта ол чыгып, кирип, биздин мындай зындан же түрмө эмес да жерде. Тамаша жер эмес ал жер. Аллахым баарыбызды дозоктун отунан сактап, бейишке киргизсин, амин. Мынакей мына жерде кеп не деп кетип атат деген. Айтылып атат эле, кабырдагы адамдар, тугандар, салам айтсаң саламыңды угат. Ошон үчүн биз кабырга барганда пайгамбарыбыз бизге өзү да салам айтат эле, ассаламу алейкум. Кум дегени мына силер алдыдагы бар адамдарга айтат. Жана буйрук берет эле үммөтүнө, силер кабырга барганда салам айткыла дейт эле. Эгерде алар укпаганда, анда бизге салам айткыла деп буйрук бербейт эле пайгамбарыбыз.
Демек кабыр ээлери алар угат саламды. Алла угузуп коет аларга. Кандай угузат экен? Албетте жооп бере албайт, бирок укканы ал анык эле. Саламды уккан, ошон үчүн биз аларга барып саламдашып турабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шейттердин кабырларын зиярат кылат эле. Ухуд шейттерин өзгөчө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жыл сайын зиярат кылып турчу. Жана аларга куш кабарлап, аларга айтат эле: "Саламун алейкум бима сабартум, фа ни'ма уқбад-дар." Саламун силерге салам болсун. Сабырды кылганыңар себебинен Алланын тыныштыгы силерге арналсын. Кандай дагы акыбети жакшы ахирет. Алла субханаллах. Кудум ушундай Абу Бакр Сыдык разияллаху анху барып салам айтып турган шейттерге, Умар разияллаху халифа болуп туруп, ал дагы барып турган шейттерге. Ибн Умардан риваят болуш керек разияллаху анху. Бу киши айтканда, ким шейттерге барып салам айтса, ошо шейит салам айткан кишиге кыямат күнгө чейин истихбар алат экен. Кыямат күнгө чейин Алла Тааладан күнөөсүн кечирилүүсүн сурайт экен. Шейтке салам берсең. Сулейм ибн Итр рахматуллах алейх. Сулейм ибн Итр деген Мисрде Муавия ибн Аби Суфьян разияллаху анхунун доорунда эң биринчи казы болгон киши. Бу киши сахабаларды көргөн киши. Табииндерден болот. 75-хижриде өткөн. Бу киши өткөндө Абу Ханифа төрөлөлөг эле. Бу киши сахабаларды көргөн табиин менмин деген. Абу Ханифа 5 жылдан кийин төрөлгөн. Бул киши Сулейм ибн Итр бир жолу кабырдын жанынан өтүп баратса, аябай зарасы кыстап калат да. Зарасы кыстап калганда ошо көрүстөнүн жанында экен да. Жанында шериктер айтат: "Түшүп эле зара кылып албайсызбы?" десе, "Жок" дейт. "Не" дейт. "Мен уялам" дейт булардан. Кантип ушул жерге зияра калам? Кимдерден уялам атат? Биз ойлойбуз, жер менен жексен болуп кетти, не болсо бүттү деп элечи. Ошолордон уялам дейт. Карачы эмне деп айтат аткан? "Аннаху марра ала мaqbaratin wa huwa haniq." Yani qad galabahu al-bawl деген. Faqila lahu law nazalta fabulta түшүп туруп зара кылып алсаңыз болот эле деди. Subhanallah дейт. "Wallahi inni la astahi min al-amwat kama astahi min al-ahya." Аллах античип айтайын. Мен тирүүлөрдөн уялганымдай, өлүктөрдөн да уялам деди. Ошо жерде өлүп жаткан кабырдагы өлүктөрдөн да уялам деди. Өлүктөр жаман сөз катуу айткандан да таасирленгени боюнча, мына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бадыр согушунда, газатында 70 капырлардын менмин деген ат менен эрлер өлгөндө, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 күндөн кийин келип туруп ошолорду жемелеп, ошолорго айткан сөзү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хаража Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ала катлал мушрикин яум Бадр. Бадр күнү мушриктерден өлтүрүлгөн адамдарга барды дагы. Ва жаала юбихухум ва юхсируhum ва юнаддимухум кама жаа фи сахихайн. Бухариде да, Муслимде да келет экен. Муслимдин риваятында Анас разияллаху анхудан тарака катла Бадрин саласан. 3 күнгө таштады дейт. Өлдү, Бадыр согушу бүттү, мусулмандар жеңди, 313 эле, алар 1000 эле. Кайра кетип, Пайгамбар 3 күндөн кийин кайра келди. Сумма атахум фaqama fanadahum. Gelip turup Peygamberimiz jar saldı ошолорго. Ne деп? Ya Aba Cahil ibn Hisham, ya Umay ibn Khalaf, ya Utba ibn Rabi'a, ya Shayba ibn Rabi'a, alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni wajadtu ma wa'ada li rabbi haqqan. Mına Abu Cahil'ga aytып атат, Umay ibn Khalaf'ga aytып атат, Utba'ga aytып атат, Shayba'ga aytып атат. Sizler Robbuңар sizlerge wa'da kılgan nerseni çın dep taptыңарбы? Men Маңа Алла Таалам, Робым уада кылган нерсени чын деп таптым. Мааниси кандай? Иманга Алла Таалам жеңиш берем, пайгамбарыбызга жеңиш берем деген, ал эми ал капырларга, мушриктерге кор болуп өлөсүңөр, дозок болосуңар деп ага да Алла Таалам уада берген. Даже bir gün мурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анча-мынча сахабаларды алып келип көрсөткөн. Абу Жахил эмнеде өлөт, Утба эмнеде өлөт, Умай ибн Халаф эмнеде өлөт, Шайба эмнеде өлөт, бардыгын көрсөтүп койгон. Subhanallah, ertesi günü çoğun gazat bolup, kimdi Peygamberimiz kayerde ölüp dese, oşon жерде ölüşkön dey. Oşon жерде ölüşkön. Mınanday kılıp Peygamberimiz oşo ölüklerge gelip süylөгөндө,
Умар разияллаху анху калат дагы. فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمعون пайғамбар өліктерге сөйлеп жатса ол таң қалады дағы я расулалла бұлар қантип ұғышады дейді бұлар ұғау дейді өліп қалды ғой мынандай деген сөзі бар анна юджибун уақад жайяфу бұлар жауап береді сізге бұлар өлік болып тұрып болып қалды ғой дейді қандай жауап береді пайғамбарымыз не деді Валлади нафси биади. Ант менен айтты, қасам менен айтты. Мен жаным аның қолында болған Алла Таалаға ант. Ма антум би асма лима aqulu minhum, walakinnahum la yaqdiruna an yujibu. Сілер, мен бұларға айтып жатқан нәрселерінде сілер ұғушы емессіңер. Бұлар ұққандай. То есть бұлар ұғат, жауап бере алмайды дейді да. Жауап бергенге күші жетпейді, а так ұғат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз аларга айтып атат да. Жоса пайгамбарыбыз эмне бир астагфирулла алейхи билла бекер сөз сүйлөбөйт да. Мыналарга мындай деп. Умар разияллаху да бир риваятта келет, мынандай деп: "Я Расулуллах, ма тукаллиму мин аджсадин ла арваха лаха?" Пайгамбарыбызга мындай айтты. Денесинде жан жок. Денесинде жан жок. Өлүк денелерге ошолорго менен сүйлөшүп атасызбы дедилер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам азыркы сөздү айтты. Бұлар, сіздер бұнша ұғушы емессіздер, бұлар мен айтып отқан сөзімді бұлар ұққандай деді. Пайғамбарлардың сүннеті ушундай екен душмандарына, өзі пайғамбарлар даже душмандарға жақсылық қалайды да, жамандық қалабайды. Бардық пайғамбарлар ушундай болған. Анан кейін бұлар тап-тақыр ұқпай, шайтандап кетіп, анан Алланың соққысын жегенде пайғамбарлар келіп оны айтады. Ай, айтпадым беле мен сіздерге. Мен сіздерге насихат қылбадым ба? Алланың өкімін жеткірбедім бе? Бірақ сіздер ушуну көрмөксүздөр. Эми өзүңөр билгиле деп коет да мына. Мунун аяттарда келет: "Фаахатухум раджфату фаасбаху фи дарихим джасимин фатавалла анхум ва қала я қауми қад аблағтукум рисалата рабби ва насахту лакум валакин ла тухиббуна насихин." Ана келип туруп анан барды өлүп туруп Алланын азабы түшкөндөн кийин келип анан айтат: "Эй коомум, мен силерге Робумдун элчилигин жеткирдим, өкүмдөрүн жеткирдим, силерге жакшылык кааладым, бирок силер жакшылык каалоочуларды жакшы көрбөдүңөр" дейт да. Ошон үчүн айтылып турганда риваяттарда келет: кайсы коом жакшылык каалоочуларды жакшы көрбөсө, өздөрү жакшылык каалоочулардан болбосо, анын эч кандай ал коомдон жакшылык үмүтү жок деди. Ошон үчүн туугандар, биз өзүбүз элдерге жакшылык каалап, жакшылык жеткирели, болбоду дегенде жакшылык каалагандарды жакшы көрөйлү да. Абу Даудта риваят келет Айша энебизден. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Касру адмил маййит ка касрихи хайя." Өлүктүн сөөгүн сындыруу тирүүнүн сөөгүн сындыргандай эле болот экен. Ошон үчүн өлдү деп эле аны устукандай бербеш керек. Бул өлүптүр бүттү деп элечи. Тирүү кезинде ошондой кылып чапкандай болот дейт, карачы. Мүмкүн болушунча Алланын аманаты кандай кетсе, ошондой тапшырып коюш керек. Кабырдын үстүнө отуруп албаш керек, үстүнөн баспаш керек. Бизде туугандар, караңыздар, кабырда кандай оолиялар өттү, асыл заттар өттү. Биз өлүктөргө сыйынбайбыз, сыйлайбыз. Мусулман эли, мусулман калкы өлүктөргө сыйынбайт. Алардан жардам сурап, аларга ибадат кылып, шамчырак жаап, тегеренип, кой союп, кан чыгарып, жанында отуруп алып, таң аткангачы, жок, андай кылбайт. Өлүктөрдү сыйлайбыз. Сыйлоо бөлө, сыйынуу бөлө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сыйлаган. Bir жол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям отурат эле, бир жаназа өтүп бараткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо жаназаны карап өтүп бараткандан ордунан тура калды. Ордунан турду. Сахабалар айтты: "Я Расулаллах, бул бир кафирдин жаназасы, жөөттүн" деди. Пайгамбарыбыз эмне жооп берди? "Адам эмеспи" деди. Ал сахаба ошондой түшүндү, эми бул өлүк.
Даже мусульман эмес, капыр болса отурбай эле коюш керек дегендей. Пайгамбарыбыз не dedi? Адам эмес бекен бе дейт. Көрдүңбү? Мынаке, өлүктү сыйлап пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ордунан турду. Биздин мазхабыбызда да, фик китептерибизде дагы аны алдынан чыкпагыла дейт. Ал биринчи кетсин. Силер аркасынан жүргүлө дейт. Өлүктү жерге койгонго чейин бирөөңөр отурбагыла дейт. Карачы. Кабырга барганда кабырдын адебин сактагыла дейт. Ал жерге барып жакшынакай салам айтып, өлүктөргө дуа кылып, Куран окуп, үстүнөн тебелебей, ал жерге барып ар нерсени сүйлөй бербей, ошо өлүктөрдү көрүстөндүн үстүндө ана сигарет чегип же болбосо насыбай тартып ана түкүрө бербей. Ал жер андай жер эмес ал. Ал жер сабак ала турган жер, өлүктөрдү сыйлай турган, дуа кыла турган жер айыр. Мынакей өлүктөрдүн үстүнө отурганга пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кабырлары келет. Хадистери бар. Бирөө отуруп алган экен, пайгамбарыбыз айтты: "Эй, отурба ага. Ага зыян бербе, сага да зыян берилип калышы мүмкүн." Ошон үчүн иншалла өлүктүн үстүнө тебелебеш керек. Даже бул топуракта деп коет, болбойт ал. Абу Хурайра разияллаху анху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Бул мына Муслим шарифте келет экен, Абу Даудта келет экен, Насаи ибн Мажада келет экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Ла айяджлиса ахадукум ала джамратин." Охо, силердин бирөөңөр бир чокко отуруп, кийимин күйгүзүп, терисине чейин жеткен, ушул жакшыраак бир өлүктүн үстүндө отуруп алгандан көрөк дейт. Түшүндүңүзбү? Бир чоктун үстүнө отурасызбы? Чок кийимди күйгүзүп, териңге чейин күйгүзүп жетсе, ошол жакшыраак экен. Ушу көрдүн үстүнө отуруп алгандан көрөкчү. Өлүктөр жакшы амалдардан пайда алат. Жакшы сөздөрдөн пайда алат. Тирүүлөр аларга хадия кылып жиберген. Мына маселе. Өлдү, бүттү, кетти деп эле кол кагып койбош керек тугандар. Бизде көбүнчө ушул кош көңүлдүк бар да, андай кылбаш керек. Bizde adam өлгөндө эле кабырга барабыз дагы, башка күнү вообще барбайбыз. Жылдап барбай коебуз. Андай болбойт. Пайгамбардын сүннөтү боюнча пайгамбарыбыз айткан: "Зуру кубуракум", силер кабырларыңарды зиярат кылып туруңла. Анткени бунун пайдаларынын эң күчтүү пайдасы силерге ахиретте эстетет дейт. Ахиретте эстетет. Сабак алат адам. Ал кабыр барго, мындай 1 саат сабак өтпөйт ал. Сүйлөбөй туруп насаат айта турган жер да. Унчукпай туруп насаат айтып таасирин бере турган жер кабыр. Жөнөкөй эмес, ошон үчүн барып туруш керек. Барып салам айтып туруш керек. Барып дуа кылып туруш керек. Сабак алып туруш керек. Өлүккө да пайда, сага да пайда. Өлүккө да пайда, сага да пайда. Өзгөчө 4-чү күндөрү, жума күндөрү. Мына жердеги алхамдулилlah биздин Ханафи мазхаб боюнча Ахли сүннет вал жамаат акыйдасында бардык жакшы амалда сообу жетет. Дуа болсун, ажылык болсун, курбандык чалуу болсун, зикир болсун, намаз болсун, орозо болсун. Кандай гана өлүктүн атынан бир кайрымдуулук кылсаңыз, анын сообун ошо өлүккө багыштасаңыз, бул жетет бардыгы, өлүк пайда алат. Жүктүбү? Өлүктөр пайда алат. Мынаке Кур'ан-ы Каримде Аллах субхanahu ва тааля айтат: "Валладина жаау мин ба'дихим якулуна раббана игфир лана ва ли ихванина алладина сабакуна бил иман ва ла тадж'ал фи кулубина гилла лилладина аману раббана иннака рауфур рахим." Валладина жаау мин ба'дихим, кийин келгендер. Алар айтышат: "О Робубуз, биздин күнөөлөрүбүздү кечир, жана бизден мурда иман менен өткөн бир туугандарыбыздын күнөөлөрүн кечир. Жана биздин жүрөктөрүбүзгө, имандуу адамдарга, я Алла, жек көрүүнү салба. Жамандык каалоону салба. О биздин Робубуз, албетте сен Рауфур Рахим, кечиримдүүсүн. Жараткан Алла боорукер, Рахим, райымдуу зат Алла Таала." Мына ушул жерде Алла Таала мактап атат. Кимдерди мактап атат дебейсизби?
мурда өткөн мусулмандарга Алла Тааладан кечирим сурагандарды Алла мактап атат. Биз өткөндөргө эгерде я Алла ушу иман менен өткөндөрдүн күнөөлөрүн кечир десеңиз, Алла сизди Куранда мактап атат. Иман менен өлгөндөргө эмне кылыш керек экен? Дуа кылыш керек экен. Жөнөкөй нерсе эмес. Ошон үчүн хадистерде келет. Кимде ким Аллахумма гфирли ва лил муъминин вал муъминат. Я Алла, менин күнөөмдү кечир, жана момун эркектердин, имандуу эркектердин күнөөлөрүн кечир. Имандуу аялдардын күнөөлөрүн кечир деп кылсаңыз, дүйнөдө угуп туруңуз. Канча мусулман эркек аял болсо, ошонун санынчалык болуп жазылат деген да. Мына 2 миллиардга жакын мусулман бар. 2 миллиард соопту сиз аласыз. Аллахумма гфирли ва лил муъминин вал муъминат деп койгонуңуз үчүн. Мына өлүктөргө дуа кылгандар, Алла Кур'анда өзү айтып атат. Иман менен өткөндөргө дуа кылышат дейт. Иман менен өткөндөр кийинки мурунку муунга дуа кылышат. Иман менен өтүп кеттиби, биз ошолорго дуа кылабыз. Не деп? Я Алла, кечир деп. Биздин күнөөлөрүбүздү да кечир. Иман менен өткөндөрдүн да күнөөлөрүн кечир деп. Күнөөнүн кечирилүүсү адам баласынын бу дүйнөдө бактысы. Дүйнөнүн бактысы күнөөлөрдүн кечирилүүсү. Ахиреттин бактысы дозоктон кутулуп бейишке киргизилүүсү. Мына бакыт тугандар, дүйнөгө канча миллиард адам келип жашап кетти. Биз ойлойт экенбиз, алар көп жашады, аз жашады, ден соолукта жашады, ооруда жашады, бай болуп жашады, кембагал болуп жашады, кул болуп жашады, бий болуп жашады. Бунун чипуха бардыгы бар. Алла кечирдиби, кечирген жокпу? Мына маселе. Адам баласы катакер, кемчилдик ката, күнөөнүн жыйнагы бизден сизден дайыма ката болуп калат. Бирок Алладан биз кечирим сурадыкпы? Алла кимди кечирет? Кечирим сурасаң кечиреби? Бизде ката толтура, күнөө толтура. Ошо кечирим сурагандар, ишенип, үмүт кылып Алладан кечирим сурагандар. Алла кечирген, мына ушул адамдар бактылуулар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз хадисинде ушунчалык көп Алладан кечирим сураган. Кадыр түндө да кечирим сураган. Азан менен кооматтын ортосунда дуа кабыл болот деп эмне сурайлы? Дагы эле кечирим сураган. Тажудда деле кечирим сурап атат. Мечитке кирсе деле кечирим сурап атат. Алла. Ойлоносуң да, я Алла, күнөөмү кечир. Күнөөн кечирүү эмне деген керемет турбайбы? Бул көрсө, адамдын бактылуулугу күнөөлөрдүн кечирилүүсү. Мына Алла Таала бу жерде момундар үчүн, мурунку муун, өтүп кеткен момундар үчүн кечирим сурагандарды өзү мактап атат. Ушул жерден биз билинип атат, мынакей тугандар, бул Алланын алдында кабыл болгон, жана өлүктөргө пайдасы жетет. Сен айтсаң, мисалы өтүп кеткен адамдарды, я Алла, күнөөлөрүн кечир десең, ушу айткан сөзүңүз пайдасы жетет. Чудасызбы? Өлүктөр пайда алат ушу сиздиңизден. Күнөөлөрүн Алла Таалам кечирет алардын, Алла Таала. Риваятта келет, бир кишинин атасы өтүп кеткен. Атасы өтүп кеткен дүйнөдө. Анан машаалла иман менен өткөн экен. Бейиште бир маалда эле даражасы көтөрүлөт экен да. Макамы көтөрүлүп, даражасы көтөрүлөт экен. Бул киши таң калат экен да, айтат экен: "Я Алла, эмне себептен мага бул даража берилип атат?" десе, "Балаң сен үчүн Алладан кечирим сурагандыгы үчүн" дейт экен да. Сен үчүн Алладан кечирим сурады эле, ошон үчүн ушу даражаң көтөрүлдү дейт. Кара. Сен Аллага, я Алла, атамды кечир десең, өлүк пайда алат. Апамды кечир десең, дүйнөдөн өткөн болсо пайда алат. Бу дүйнө тирүү болсо дагы, алхамдулилла, пайдасы тиет, өлүп кеткен болсо да пайдасы тиет. Ошон үчүн Кур'анда Алла Таала ата энеге жана өзүңө, мусулмандарга дуа кылганды үйрөткөн. Роббана гфирли ва ли валидайя ва лил муъминин яума якумул хисаб. Ар бирибиз жакташыбыз керек. Ар бирибиз үйрөнүшүбүз керек, жана дуа кылып жүрүшүбүз керек. Кереметти Кур'анда Алла өзү үйрөткөн дуа. Бир шейх үйрөттү, устаз үйрөттү эмес, Алла өзү үйрөткөн дуа. О биздин Роббубуз, менин күнөөлөрүмдү кечир. Ата энемдин күнөөлөрүн кечир. Бардык момундардын, мусулмандардын күнөөлөрүн кечир. Кыямат күнү бардын кечир деп мына. Ошон үчүн иншалла биз мына дуаларды кылып турушубуз керек. Демек өлүктөр пайдалуу боюнча мына Сахih Бухариде, Сахih Муслимде экөөндө тең эле келет экен, Бурайда ибн Хусайбтен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар айтат:
Сахабаларга үйрөтөт эле, качан кабырларга барганда эмне деп айтыш керек, ошону үйрөтөт эле. Ана пайгамбарыбыз адам затка үйрөтүү үчүн келген. Ошонун бири өлүктөргө кандай мамиле кылганды үйрөттү. Өлүктөргө кандай мамиле кылганды пайгамбарыбыз үйрөтүп кетти. Өлүп кетти. Аларга кандай мамиле кылышыбыз керек? Тирүүлөргө го эч нерсесин таштаган эмес. Даже өлүктөргө, даже айвандарга кандай мамиле кылышты пайгамбарыбыз үйрөтүп кеткен. Айтып атат: "Ассаламу алейкум ахлад дияр минал муъминин вал муслимин. Инна иншааллаху бикум лахиқун. Ас'алаллах лана ва лакум ал-афия." Биз мына дуаны жатташыбыз керек. Кабырга барганыбызда, кабырды зиярат кылганыбызда, мына дуаларды мусулмандардын кабырына барганда ушу дуаны айтыш керек. Алланын тынчтыгы, саламы болсун. Момундардын, мусулмандардын жаткан турак жайы деп ошолорго салам айтыш керек. Ахлад дияр, ахлад дияр, ахлад дияр минал муъминин вал муслимин. Момундардын, мусулмандардын мынакей жаткан турак жайына, ошол ээлерине баарына салам болсун, Алланын тынчтыгы болсун. Албетте биз Кудай кааласа силерге барып жолугабыз. Эмне эткенбиз? Албетте биз каяка барабызбы же барбайбызбы алардын артынан? Калып кала берели биякта. Жок, учуру келгенде барыбыз кетебиз. Ким калып калат? Матан нас хатта ламбия. Адамдар биякта турсун, пайгамбарлар өлүп кетти бу дүйнөдө. Алла Кур'анда айтат: "Иннака майитун ва иннахум майитун." Ey Muhammed, sen өлөсүң. Алар да өлөт. Өлбөгөн бир гана Алла, хай, койюм. Алла Таала гана. Хайюн ла ямут. Алла Таала тирүү, өлбөйт ана. Калганы бардыгына. Ана, нас'алаллах лана ва лакум ал-афия. Алла Тааладан суранарым, бизге жана силерге афият берсин. Афият деген эмне? Амандык. Жамандыктан сак болууну афият деп коет. Бардык жамандыктан кутулууну афият деп коет. Бунун котормосу, мааниси ушундай. Тахаллус минаш-шарри куллихи ва асбабихи. Бардык жамандыктан кутулган афият. Ошон үчүн иншалла пайгамбарыбыз имандан кийин эле эң улуу неемат афият, силер афият сурагыла деген. Орустар благополучие деп коет экен. Бирок ал дагы толук маанисин бере албайт. Афият деп ушундай амандык, сак саламатчылык, макулбу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күн сайын эртең менен кечинде дуа кылат эле. Аллахумма афини фи бадани, Аллахумма афини фи сам'i, Аллахумма афини фи басари, ла илаха илля анта. Алла, сен менин көзүмө амандык бергин, кулагыма амандык бер, ден соолугума амандык бер, денеме амандык бер. Кээ бир жерде Аллахумма афини фи сам'i, башка жеринде фи мали, дини, мал мүлкүмө, мал дүйнөмө, диниме амандык бер деп Алладан сурай турган болот. Эгерде суроо жооп кылайлы, убактыбыз болуп калса кайра буга кайтабыз. Болбосо суроо жооп аз болуп калып атат деп арыздангандар көбөйүп кетти. Саламатсызбы, саламатчылык. Ажатканага киргенде эртең менен кечинде бетимди жууп жатканда артымда бирөө карап тургандай болуп корко берем. Эмне кылса болот? Биринчи, ажатканага кирип атканда дуаны окуңуз. Бисмилlah. Аллахумма инни ауду бика минал хубси вал хабаис деген дуаны жаттаңыз дагы. Бунун маанисин мендигиңизге түйүп, Алланын аты менен, "Я Алла, мени жиндердин эркек ургачыларынан сактагын" деген дуа менен сол бут менен кириңиз. Ажаткана. Болду, Кудай кааласа мына шу эки дуаны окусаңыз, бисмиллахны айтар замат сиздин менен ошол жин шайтандардын ортосунда парда түшөт. Алар көрө албай калат сиздин уяттуу жериңизди. Аллахумма инни ауду бика минал хубси вал хабаис айтканыңыз менен жиндердин эркек ургачылардын жамандыгын Алла сактап коет, бүттү. А сизге мындай сезилип аткандай, көрүп аткандай, анда сиз аятал курсини окуңуз. Жана бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама ва хува самиун алим 3 жолу окуп коюң. Бүттү. Кудай кааласа мындай сезимдер, коркунуч,
Ушундайлардын бардыгы жок болот Кудай кааласа. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam. Эгер аял көп сүйлөсө, тилин тыя албаса, сени тарбиялап жатам деп эркек аялды урса болобу? Кош бойлуу учурда ичке урса күнөөлүү болобу? Аялга эми Алла Таалам тилди бериптир, сүйлөш үчүн бериптир. Алымдар айтат да, аялдар өтө тез аулия болот дейди. Себеп эркектерге берилбеген буларга өзгөчө сабыр бар, истиқамат бар, тил бар, ый бар. Мына эркекте аз, аялда көп да. Сүйлөгөнү билесизби? Жөн эки аял мындай бири-бири менен жолугуп калса эле, билем 5 мүнөттүн ичинде бүткүл ааламды сүйлөшүп коет го булар. Тил бар да. Ошо тилди эгерде туура жакка иштетсе, зикирге, дуага, Кур'анга, жакшы сөзгө, даватка, жакшылыкка чакырганга жаман тез эле аулия болот. Экинчиси, булар любой время ыйлайм десе ыйлай алат да. Любой момент ыйлайм десе ыйлай алат. Аулия ыйлабастан туруп болбойт. Ошон үчүн булар тез аулия болот деген себеби бири, ушу ыйды күнөөлөргө жана ахирет үчүн ыйлай турган кылып койсо, кетти бул. Мындай аялга эркек жетиш кыйын болуп калат. Эгерде ушу күнөөсү үчүн, Алладан корккондугу үчүн, ахиретти ойлогон үчүн ыйлай турган болсо. Үчүнчүсү, буларда сабырдуулук бар. Эркекке караганда булар сабырдуу келет. Бир эркекти бирөөнүн үйүнө барып, ошол жакта жашайсың, короче. Чыдай албайт ал. Бул бир келет, Аллаху акбар. Өлүгө эле чыгат да. Башка жерге, Баткенден келди чүйгө. Жаллабаттан келди Таласка. Нарындан барды Ошко. Көлдөн келди чүйгө. Вообще өзүнүн агалары да өзүнүкү эмес, эжелери өзүнүкү эмес, атасы өзүнүкү эмес, апасы өзүнүкү эмес, жери өзүнүкү эмес, чөйрө өзүнүкү эмес. Совсем эле башка жерге келип, ошолор менен, машаалла, сиңишип, ошолор менен жүрүп, бул аял затка Алла Таалам берген. Эркек анда чыдай албайт. Сабыр, истиқамат ошол жактан чыгат. Сабырдын да бир мисалы төлөгөн тамаша эмес. Толгот тамаша эмес. Ошонун бардыгына буда сабыр бар. Эркекте андай жок алар. Ошон үчүн сахабалардын эркек аялдарынан, пайгамбарыбыздын доорундагылардан, исламга келгенден кийин кайра исламдан кайтып кетүү аялдарда вообще жок. Эркектерде табылат. Пайгамбарыбыздын доорунда исламга келип, кайра исламдан кайтып кеткени бар. Бирок аялдардан жок дейт да алымдар, чыгарачы. Эмне үчүн? Буларда истиқамат бар. Динге келсе, бекем, туруктуу, кайтуу жок. Ошон үчүн мунарды карап туруп, тарбиялап жатам, көп сүйлөйт, андай тилимин деген. Эркек аялды урса болот. Куранда деле айтат, урса болот дейт. Бирок кантип урса болот? Бармак менен. Мисвак менен. Не менен? Эсиңерде түйүп ал, жазып ал мына. Бармак менен урса болот экен. Мисвак менен урса болот экен. Алымдар айтышкан, чачык менен. Чачык барбы? Полотенце. Мына муштум менен, темир менен, чайнек менен. Болбойт ал. Ал арам ал. Пайгамбарыбыз өтө катуу айткан. Жүзгө урганды, канжалатканды бир жаман өтө жаман айткан. Намарт эркек эмес ал. Аялга кол көтөргөн, слабый пол деп коебуз. Кантип көтөрөт? Өзгөчө мынакей кош бойлуу учурунда ичке урса күнөө боло. Вообще болбойт. Кош бойлуу учурунда адамдар азыр кою бооз болуп калса, уyu бооз болуп калса, макулбу? Беси бооз болуп калса, таң атыкчак тиктеп отурат. Аны карап, ысык суу берип, шамалдап калбасын. Өзгөчө мына арашандар айтты, жанында жатып алат экен. Сарайга барып. Бул адам го, бул. Бул сенин балаңды төрөп берейин деп атса, сен урпаңды уланта турган. Ана сен ушул ичке уруп, ордунда о. Андай болбойт ал. Айвандарга иттерди, азыр мына иттерин, ушу породистий иттерди, мышыктарды таң атышы мындай кылып карашат. Сен адам боюнда бар, наоборот, көңүлүн көтөрүп,
Ошол жерде жакшынакай күтүп алыш керек да. Алла берген наристени жакшы сөз менен, кайрымдуулук менен, зикир дуа менен, көңүлүн көтөрүү менен жакшы күтүп алыш керек. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz. Wa alaikum assalam. Tahajjud namaz Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга фарыз, жана сахабаларга фарыз беле. Жананы жолу кандай дуалар кылыш керек, кандай окулат. Tahajjud намазы тугандар Пайгамбарыбыз жана сахабаларга 1 жылдай фарыз болуп турган. Кийин фарыздыгы 5 вакыт намаз түшкөндөн кийин мансух деп коебуз, өкүмү жараксызга чыккан. Үммөткө жөн эле нафил, сүннөт бойдон калган. Пайгамбарыбыз өзүнө кандай десе, ошол боюнча да талаш бар. Фарыз бойдон кала бергенби, же себеп дегенде Пайгамбарыбыз муну таштаган эмес да. Кээ бир учурда тахажжуд намаз түндөсү окубай калса, кандай бир оорунун себебинен, кыйынчылыктын себебинен күндүзү Пайгамбарыбыз ошонун казасын окуйт эле да. Түшкө чейин. Бирок бунун мааниси тахажжуд фарыз дегенге эмес, биздин мазхабтын көз карашы боюнча Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга дагы тахажжуд 5 вакыт фарыз болгондон кийин фарыз болгон эмес. Бул дагы фарыздыгы мансух болгон деп айтабыз бизчи. Албетте, тахажжудду Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бунун фазилеттерин өтө көп айткан да. Фарыз намаздан кийин эле эң дуанын күчтүү кабыл болгону тахажжуддун убактысында. Тахажжуд деп өзү бир уктап тургандан кийинкини айтат. Түндөн түштөн бир бөлүгү калганда Алла Тааланын өзгөчө райымын эшиктери ачылат. Өзгөчө кабыл болгондор Алланын райымы жайып түшөт ушунда. Күнөөсүнөн кечирим сурагандар бар, күнөөсүн кечирейин. Тооба кылуучулар бар, тообасын кабыл кылайын. Кажетин сурагандар бар, кажетин бүтүрөйүн деген. Алланын тарабынан жар салынып турат. Тахажжуд намазды эң азы 2 рекет. Атак Пайгамбарыбыздан айт. Ondan keyin Allah Peygamberimiz dualat ele la ilahe illa ente subhanaka Allahumma ve bihamdika astaghfirullah li dembi ve es'aluka rahmeten Rabbi zidni ilma ve la tuzigh qalbi ba'de id hadaytani ve habli min ladunka rahma innaka entel vehhab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna dualarda okuyt ele. Andan keyin iki reketin jеңini okup, kalганdan uzun okuyt ele. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жолу мынандай кылып окуп дуаларды кылчу. Bundan başka da uzun duaları var. Keremet duaları var. Tirmizi Şerif'tin duaları var. Allahümme inni es'aluka rahmeten min indik tahdi biha kalbi ve tecma biha amri ve telummi şa'ati ve tuslih biha gaibi ve terfa biha şahidi ve tuzakki biha amali ve tulhimuni biha ruşti ve tarud biha ulfati ve ta'asimuni biha min kulli su'in. Her biri bundaylardan 15 yarım saat okuyup öğretir onu. Ушунчалык көп дуа, ушунчалык маанилүү. Биз чекеден жаттап амал кылсак өтө жакшы болот. Аллахым барыбызга товфик берсин. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтайын тахажжуд боюнча айткан. Тахажжуд намаз силерде мурунку аулиялардын адаты эле дейт. Бардык сахабалар, бардык пайгамбарлар, бар сахабалар, андан кийин салафи салихиндер тахажжудду карманып келген да. Бекем карман кыла деген сөз. Günöler geçirilет деген. Шайтанга базгам деген. Не дегени? Шайтанга тахажжуд намаз шайтанга базгам экен да. Түндөсү окутасың, күндүзү сени күнөөдөн сактаганга себеп деген. Ким күндүзү күнөөдөн сактанганды кааласа, тахажжуд окусун, тахажжудда күч бар. Сен аракет кылабыз, барыбыз товфик берсин Алла. Assalamu alaikum.
Алейкум ассалам. Сүннетке отургузуу сүннетпи же важиппи? Канча жаштан отургузуу керек? Чоңойгондо деле сүннетке отургузса болобу? Сүннетке отургузуу туугандар, бул бардык пайгамбарлардын сүннөтү. Адамдын фитраты бул. Киндиктин түбүндөгү, колтуктагы түктөрдү кыруу, тырмактарды алуу, мели мулардын бардыгы бул фитраттан. Сүннөткө отургузуу бизде Ханафи мазхабта сүннөт. Важип эмес. Важип Шафии мазхаб менен Хамбали мазхабта экөөндө важип сүннөткө отургузуучу. Уулга да, кызга да. Албетте биздеги Ханафи мазхабта болсо кичинекейи болсун, балагатка жеткенге чейин, балагатка толгондон кийин болсун, экөөнө тең сүннөт. Өкүм ушундай. Маликилерде да ушундай. Канча жаштан отургузуу керек деген боюнча бизде мазхабта бир ачык конкретный сөз айтылган эмес. Эми ошо балага кичине акыл эси жетип жакшынакай болуп калгандан кийин отургузса болот. Макулбу? Кээ бирлери минимум, мисалы, 7 күндөн кийин отургузса да уруксат. 7 күндөн кийин. Андан кийин көпчүлүк сөздөр 7 жаш. 7 жаш. 10, эң максимум 12ге чейин айтылат. Бирок биздеги урп адаттарда көбүнчө 4-5 жашында сүннөткө отургузулат. 4-5 жашында сүннөткө отургузулат. Бирок шаир ислам деп коебуз, мындайча айтканда, исламдын улуу белгилеринен болуп эсептелет. Буну таштабаш керек. Эгерде бир коом, бир эл таштап койсо, ошол бадыша ошолорго согуш жарыяласа боло берет дегендер. Убакыт болуп калдыбы? Аллаху акбар. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. Не істегенде адам бойға жетіп балағаттан кейін оға чейин сүннөткө отургузулбай калса, же балағаттан кейін бирөө исламды кабыл алып калса, ошондо деле бул сүннөткө отургузуунун шарияттагы өкүмү күчүндө. Күчүндө. Отургузса болот. Маселе ол, мисалы, уяттуу жерди караган, арам эле го, эми бул сүннөт менен кандай болуп калат бул. Зарылчылыктын учурунда шарият уруксат берет. Ошо врач, албетте, эгерде мен бул ооруга чыдабайм, мен корком деп андай мындай кылып кылса, бизде мажбурлоо жок. Берки Шафи мазхабта мажбур аларды отургузуш керек. Биздин мазхабта мажбурлоо жок. Бирок отургузганы ал өзүнүн ден соолугуна да, өзүнө дагы пайда. Балагаттан кийин делечи.
бир маселени унутуп калбайлы. Ибн Каййимдин китептерин окуса болобу. Аллама Ибн Каййим рахматуллахи алейхтин биздин мазхабка мисалы, бул башка мазхабта өзү фикх боюнча хамбали, акыйда боюнча салафи алым, чоң алымдар. Ошон үчүн бунун көптөгөн дагы машаалла китептери бар. Акыйдасына тиешеси жок, жана фикхка тиешеси жок китептер болсо, пожалуйста, окуй берсеңиз алхамдулилlah болот. Маваиздер өтө күчтүү, насааттары, адеп ахлак боюнча, ахирет боюнча эмне деген китептерди машаалла жазган. А так мисалы, бул кишинин акыйдасы салафи акыйдада, хамбали мазхабда. Таксир, салам алейкум. Келинчегим, таксир кыйналып кеттим, келинчегим ажырашалы деп көп айтат. Кайын журт көп киреше берет. Биздин үй бүлөбүзгө эмне кылсам болот? Көп ойлоном, ажырашып кетсемби деп. Ойлонсо талак түшөбү? Ойлонсо талак түшпөйт. Канча жолу ой келсин, талак берем деп ойлоп атасың, ошондо деле түшпөйт. Талак берип койдум деп ойлонсоң деле түшпөйт. Ойго жок. Тилден чыкканда анан кийин. Макул, ошон үчүн иншалла эми азыр айта берсе, сиз сабыр кылып, ажыраш десе эле ажыраша бер. Жакшынакай ухаживать этиң, жакшынакай караңыз, үйдө таалим өткөргүлө. Бардык илаж тугандар иман амал менен. Башка маселе менен чечилбейт. Анан иншалла азырынча жөн ажырашканга вообще ниет кылбаң. Устаз, мен жакшы нерсе кылаймын десем эле, же намазды созуп окуйын десем эле, как будто эл көрүш үчүн кылгандай боло берем. Бул нерсени кантип жок кылсам болот? Бул шайтан ушундай кылат. Өзү намаз окуп турбайт да. Намазга келгенде ошо бирөө үчүн окутасың деп ошо азгыра берет. Ушуп намаз таштатыш үчүнчү. Жок. Биринчинин башында өзү ушундай эле болот. Бисмилла деп намаз таштабаңыз. Ихлас акырындык менен келет. Акырындык менен бекемделет. Буну кантип ташташ керек? Ниетти жаңылай бериңиз. Не кыла бериңиз? Суфьян ибн Уяйна рахматуллахи алейхи айткан, мен деген ниетке ти оңдоодо андан дагы көбүрөөк мээнет кылган жок эч бир нерсеге. Ниетти оңдогонго эң күчүм көп кетти дейт. Эң кыйналганым, эң катуу мага түйүлгөнү бул ниетти оңдоо болду. Ошон үчүн ниетти себеп адам жүрөгү өзгөрүп тура берет экен да. Ниетте өзгөрүп тура берет, тез-тезчи. Ошон үчүн кыжалат болбоң. Ар бир амалдан алдын ниетти жаңылаңыз. Мен калыс Алла үчүн Алла Тааладан дагы сураңыз. Аллахым берекесин берет. Намазды кантип экен десем болот, багымдат көп каза болуп калат деп. Эми азыр кышында багымдат каза болгон туура эмес болуп калат го. 8:30 деле күн чыкпайт. Ошончо чыгып атат го эми. Ошого чейин уктасаңыз, помом кенери кечке телефон көрөсүз да. Анан багымдат каза болот ана. Мына Европадан сабак албайлы. Мен Германияда мына сентябрда бардым эле, саат 9-да жүрсөк эч ким жок көчөдө, Берлинде. Мен анан бирөөдөн сурадым, булар каякта? Мен дамыла булар кыргыз эмес да дейт. Бизде ана Южный магистралда саат 11-ден кийин жашоо башталат да. Анан кайсы багымдат анан? Алар эрте укташат, эрте турат. Карачы, пайгамбарыбыздын сүннөтү. Алар ушундан кыйын болуп кеткен жок. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнө болбосочу, капыр болсо дагы амал Алла берекен бере берет экен. Эрте уктайт, эрте турат, акыл эси жайында, полусонный болуп жүрбөйт. Ана. Эрте менен багымдатты туруп, айнекти атсам, кичине шамал менен. Саат ушу бир мындай кичине уже полный жары элек да, караңгыраак да. Элдин баардыгы жумушка шашып кетип атат. Баскан, велосипеди менен тияк бияк. Бизде аны ал убакта эч ким движение жок бизде. Мен саарлап мисалы, Арча Бешиктен Ленинградскийге барам, 13-15 мүнөттө барам. Ушунча узактанчы, эч ким жок да бизде ал убакта. Эми айтарым эле, мына жерде эрте уктаңыз, куптан уктаганды сразу уктаңыз да бул. Окугандан кийин сразу укташ керек. Ошондо оңой турасыз. Хотя бы мейли башка иштерде пайгамбарыбыз айтканда, шамдан кийин уктаганды тыюу салган, куптандан кийин сүйлөгөндү тыюу салган. Диний сөздөр болсо болот. Анан дүйнө соода саттыкты эртеңки күнгө эле коюп кое бериң. Пландаштырыпчы. Кудай кааласа багымдат каза болбойт. Иншалла. Аллахым барыбызга товфик берсин, амин. Даратта масыкты унутуп калса, эмне
кылуу керек? Башты же бутту бир аздан кийин эстесе. Мында. Эгерде унутуп калдыңыздагы канча убакыт өттү? Өзү бетти жуудуңуз, колду жуудуңуз, ушулардын жуугандарды маск кылдыңыз башыңызга, унутуп калдыңыз. Аралык канча? Бетиңиз кургай элек болсо, суусу кургай элек болсо, маск тартсаңыз нормально өтө берет. Эгерде ошо кургап калган болсо, уже маска өтпөйт уже. Кайра баштан алыш керек. Түшүнүктүбү? Мына демек, ушул биздин бир мүчөдөн экинчи мүчөнү улантып үзгүлтүксүз кылышыбыз керек да. Эгерде азыр унутуп калдыңыз дагы, путуңузду эле жууп алдыңыз, анан эстеп, мен масыга мас тартканды унутуп калыпмын, же болбосо башка мас тартканды унутуп калыпмын, ана кайрадан алганыңыз жакшы. Убакыт көп өтүп кетсе. Убакыт көп өтө элекпи? Ошол момент кылса болот. Саламатсызбы устаз? Салам алейкум. Суром, күйөөм менен ажырашкам. 5 жыл болуп калды. Акыркы жылы талагымды сурадым, күйөөгө тие эле. Күйөөгө тием деп. Такыр эле бербей жатат. Ар кандай шылтоон айтат. Не кыларымды билбей жатам. Ата-энеңер бар, туугандарыңар бар. Муфтиятка, казиятка кайрылгыла. Раз мисалы эми сен биринчиден азыр ажырашкам деп атасыңар. Кандай ажыраштыңар? Кээде талак деген сөздү айтпаса деле болду. Ажыраштым, жашабайм деген болсо ошого эле талак түшүп калат. Ошон үчүн мына жерде азыр караш керек. Кандай болду? Эгерде талак деп ажырашты жөн эле урушуп кеткен болсоңор, анда талак түшпөйт, азыр жөн эле урушуп кеткенге түшө бербейт. Анда тияктан ошо именно талак ала турган болсоңор, анда айткыла дагы жашасын жакшынакай баксын, болбосо башын кое берип койсун, бул да иддасы өткөндөн кийин башкага турмушка чыгып өзүнүн жашоосун улантат да. Зулумдук кылбаш керек турган. Жашасаң жакшы жаша. Ажырашсаң жакшы ажыраш. Душмандашпа. Бул Курандын эрежеси. Макулбу? Жашасаң чырайлуу, жакшы иман жолу менен жаша. Эгерде жашагың келбей, бирөөгө зулумдук кылбай эле кой. Жакшынакай душмандашпай, аны уруп тепкилебей, же жана башка нерсе кордобой, жөн эле талагын берип кой дагы, кой берип кой. Бүттү. Раз сен жүрөгүңдө каалабай атасыңбы? Анда мындай. Зачем анан душмандашып? Салам алейкум, ва алейкум ассалам. Бука уйлардын мүйүзүн кессе болобу? Неге жөн эле кескенге? Жөндөн жөн эле кескенге болбойт туган. Эгерде мисалы аны муздап өлтүргөндөн кийин анын мүйүзү сага керек болсо, сатам дейсизби, башка нерсе кылам десе, андай болсо мейли. Устаз, менин суроом, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга чейинки адамдар намаз окуганбы? Бизде ушул маселе аябай талаш жаратып келет. Мариям сүрөсү 31-аятта айтылган кандай чечмеленет? Чоң рахмат. Мариям сүрөсү 31-аят мен билбейм, мен Курандай жат эмес да. Карап койгула, өзү көрсө окуп берейин. Атак пайгамбарыбызга чейинки адамдар намаз окушкан. Бардык пайгамбарлар намаз окуган. Пайгамбарлардын үммөттөрү да намаз окуган. Бирок намаздары биздикинде эмес. Алардын рекеттеринде, рүкүлөрүндө, убакыттарында айырмалар бар. Эң толук намаз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө берилген. Эң толук намаз. Мурункуларда кээ-бирлеринде рүкүсү бар, кээ-бирлеринде саждасы жок. Макулбу? Так бирок Куранда келет, пайгамбарларга намазга буйрук берген Алла Таала. Зекетке дагы, намазга дагы буйрук берген. Орозо да кармашкан алар. Мурунку үммөттөр, мурунку пайгамбарлар орозо да кармаган. Бирок орозонун күндөрү, алардын тартиптери бөлөк болчу. Исламда деле мындай эле да. Биринчи орозо болгондо билесизби кандай эле? Түндөсү дагы күндүзү го ита берет. Түндөсү да аялга кошулса болбойт эле. Биринчи ошондой болчу. Андан кийин Алла Таала анан кийин уруксат берген. Мурда кандай эле? Бир уктадыңбы? Туруп саарлыкка туруп тамак жесең болбойт эле. Уктап турсаң эле уже бүттү. Эчтеке жегенге болбойт. Уктаганга чейин жеп калышың керек эле. Кийин анан жок деди. Болду. Уктайсыңбы, кайра туруп, кайра уктап, кайра тура бересиңби? Кыскасы саарлык таң атканга чейин сен жесең боло берет деп уруксат берди. Кыскасы ушинтип мурдагыларда дагы ар кандай болуп келген.
Салам алейкум. Алейкум ассалам. Мен сиздин намаздагы сүрөлөрдү ирети менен оку керек дедиңиз. Уктум эле. Мен азыр Каусар, Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн окуйм. Эми кайсы сүрөнү кошсом туура болот? Алла Таалам разы болсун. Мачекеден акыркы 10 сүрөнү кошо бериң. Аз ушул сүрөнү билет экенсиз, Кафирунду кошуңуз. Андан кийин Наср, Ида жа Насрулла. Андан кийин Таббат. Ушунда толуктап аласыз. Андан кийин Алам тара кайфага түшөсүз. Була толуктап аласыз. Кийин акырын жаттап кете бересиз. Убакыт болуп калдыбы? 3 мүнөт барбы? Ата суроолордун баардыгын карап коелу бир жолу. Устаз, атым Өткүрбек. Сабактарыңызды ар дайым көрөм. Мен Алланын өкүмү менен үй салдым. Ошол үйгө той кылам. Тойго келип батаныңызды берип кетиңизчи суранам дейт. Машалла. Үйүңүз куттуу болсун, берекелүү болсун. Эгерде бош убакыт болуп калса, Кудай кааласа, иншалла ошол учурларга туш келип калсак, барып беребиз. Кудайым буйрса иншалла, Бирок азыр эми качан кыласыз, кандай кыласыз мен билбейм да. Мен бүгүн азыр сапарга кетип атам. Азыр эми үлгүрбөйм эми. Азыр сиздерге ата ушу сабак берип коюп сапарга чыгып кетейин деп атат элем. Анан кийин может башка убактарда болуп калабы. Устаз, мени балам төрөлдү. Атын Умар деп койдум. Умар балама дуа бере аласызбы? Сиздин дуаңыз өтө маанилүү. Алым болсо экен дейм. Чоң рахмат. Иншалла. Кудай кааласа, Алла Таала баракаллаху фил маулуд, баракаллаху фил мавхуб. Алла берекесин берсин Умар балаңызга. Имандуу, ата энесине күйүмдүү, элге жараган, билимдүү, бактылуу инсандардан кылсын. Амин я раббал аламин. Такаббала. Жария кылып. Жарылган кылып, жарыяланган кылып коюңузду суранам. Жазганда сиздерден бир сураныч, бир шашылбай тагыраак жазсаңыздар, окуганга да жеңилирээк болот экен. Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Кызымдын рак оорусун операциядан ажыратканына жардам. Операция кылганга болушканда жардам кылып коюңуздарчы суранам дейт. Мейли иншалла колубуздан келсе жардам берели. Азыр бардыгында эм банк бир нерсе дегендери бар. Бирок сиз эч нерседе жазбапсыз. Жардам беребиз, Кудай кааласа барыңыз. Ассаламу алейкум устаз. Менин окуумдун убактысы ыңгайы жок болгондуктан 5 мал намазды толук тургузуу кыйын болуп жатат. 2-3 мал намаз каза болуп окулуп жатат. Бул маселе кандай болуп калат? Окуум күндө болот. Окуган адамдар намаз окуп эле жүрөт. 5 убакыт намазды мен ылдыйбөдө кыла турган менин акым дагы жок. Мындай кылыш керек, аны кара. Багымдатты окуп кетесиң. Пешимге чейин окусаң, нормально 5-6 саат. Анда кыйын, обедке чыгасың. Обедте уже бир чекеге аз-маз азыр Кудайга шүгүр, Кыргызстанда жашаганга шүгүр кыл. Любой жерде намаз окусаң, сени бирөө бир нерсе мышыгыңы пыш деген жери жок. Бардык жерде машалла намазканалар. Президентибиз баш болуп, мынакей, аз башкалардын канчасында деген ошо мынау ак ордобузда дагы Кудайга шүгүр, намазкан, тарави окулуп атат. Биз шүгүр эле кылышыбыз керек, башка эчтеке жок. Бардык министерстволордо, ведомстволордо маша намазкана бар. Бардык жерде. Мен бүгүн азыр эле аср намазды страховой компанияда такафул боюнча кичине кезек иштерибиз бар эле, ошо намазкана. Ар жерде намазкана. Окуу жайларда деле Кудайга шүгүр, эгерде болбосо жакшы жай намаз алып алың, бир чекеге бир эмне ал. Бардык обедке чыгып атканда ошо 4 рекет парызды окуп, хотя бы 4 рекет парызды окуганга да мүмкүнчүлүк жокпу? Каза кылбаш керек да. Андан кийин машалла асырды убактысы бар. Азыр мисалы канчада? Кичине кечип келсеңиз 5:30 чейин деле 6 чейин деле окуп калсаңыз болот мисалы. Бирок каза кылбаш керек. Өз убагында окуганга жетпейт, но шамдын убактысына чейин окуп алсаңыз болот да, үлгүрүпчү. Ниетке жараша да. Жүрөгүңүздө эле окуйм деген эле бекем ниет болсо сөзсүз окуйсуз. Assalamu alaikum урматтуу ака, урматтуу дамылла. Сизден сураныч Медерова 94-тө департамент сиздин медресеңизде Куранды толук бүткөн балдар, мураттап кары балдар армияда кызмат кылып
кызмат кылып атат. Ошого барып бир аз сабак берип, бир аз таргып берип коюшуңузду суранабыз. Сиздин сабагыңызда ошол департаментте кызмат кылган балдардын ата-энелер суранып атат. Барабыз Кудай калса, мурда деле баргам. Бир аскери кызматы го Медеровада. Ооба. Мен Кудайга шүгүр, мурда сельхозда окуганда эле барчу элек. Бир жолу жакшы ошол жерде аскери кызмат балдар. Өзүнөн асынгандар көйүп кеткен да ошол жылдары. Аны атай чакырып, ошо мен эсимде бул. 95 бардык беле мурда. Кийин деле жакын арада деле мен барып келгем, эсим акыркы жолу бир 2 жыл болуп калды окшойт. Кудай кааласа барабыз иншалла. Иншалла. Сүйлөшүп, келиңешип, макулдашып анан барабыз. Амин. Субханак Аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Аллахумма гфир лана вархамна ва афина варзукна. Аллахым барыбызга ыймандуу, уяттуу жашоо бер. Райымдуу жашоо бер. Берекелүү, нурлуу жашоо бер. Жаратканың баарыбыздын жүздөрүбүздү жарык кыл, күнөөлөрүбүздү кечирип, даражаларыбызды бийик кыл. Элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык, амандык, биримдүүлүк, достук бер. Аллахым бүткүл ааламга тынчтык бер. Ааламдагы инсандарына иман, хидаят насип кыл. Бирахматика.